Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı musulman bir tuğanlarım. Ulu Ramazan ayında kılgan dualarımızdı, kılgan ibadattарыбызды, кармаган орозолорубузду Аллах таалам кабыл кылган болсун. Рамазанда көп ибадат кылгандай, Аллах таалам өмүрүбүздүн акырына чейин ошондой көп ибадат кылганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Иман Амарат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муктаж болгон үй бүлөлөргө салып жаткан кезектеги 40-чы жана 39-чу үйү дагы бүтүүнүн алдында турат. Ушул апрель ичи толугу менен бүтүрүп тапшырып берели деген чоң бир максат менен дагы ишибизди Аллах тааламдын улуу аты менен баштадык. Эртең усталарыбыз 39га 5 уста, 40-чы үйүбүзгө 5 уста түшөт. Биздин обделка иштери башталган, родбанк толугу менен тартылып бүттү, обойго даяр, болгону потолок менен полу калды. Ошого керектелүүчү материалдарга кимде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, албетте бул кайрылуу ар дайымкыдай Аллах тааламдын досторуна, берешендерге, акыретини кургандарга, дүйнөдө дагы бактылуу болсом, акыретте дагы бактылуу болсом, дүйнөнүн дагы бейишине кирсем, акыреттин дагы бейишине кирсем, бул жалган дүйнөдө Аллах таалам берген ырыскысыны Аллах таалам ыраазы боло турган жакшылыктарга иштетсем деген ушундай жоомарттарга, айкөлдөргө, чынчылдарга, кырандарга, кыйындарга жакшылык кылып чарчабаган, жакшылык кылып жаны тынбаган, жүрөгүндө жалыны бар, жүрөгүндө оту бар эр азамат, эр жүрөк чыныгы мекенчилик патриот эр азаматтарыбызга кайрылуу. Бүтүүнүн алдында турат, сооптун каймак жерлери калды. Ушул бейиштен ким үй алууну каалаган болсо, бейиштен Аллах таалам мага дагы үй берсин деген адамдар келиңиздер. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болушунча сиздер дагы ушул жакшылыктарга шериктеш болуп калыңыздар. Аллах тааламдын мээримине, ырайымына бөлөнүп, өзүңүздү жана үй бүлөңүздү тозок отунан сактап, өзүңүз дагы үй бүлөңүз дагы бейиштик болушуна себепчи болуңуз. Ошонун катарында өткөн жакындарыңыздын атынан дагы ушул жакшылыкка, алардын атынан садака кылып, өткөн жакындарыңызды дагы кабырыны бейиштин бир бакчасы болуусуна, бейиштик болуусуна себепчи болуп калыңыз. Барыңыздарды Аллах таалама чакырам, бейишке чакырам, ушул жакшылыкка чакырам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөзсүз ушул жакшылыкка кайдыгер карабастан, кимде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, Аллах тааламдын ыраазылыгы үчүн жакшы ниет менен, жакшы ихлас менен каралашып жардамдашып коюңуздар. Бул кайрылуу албетте Аллах тааламды сүйгөн, пайгамбарыбызды сүйгөн, акыретти эңсеген, акыретте улуу Фирдавс бейишинин төрүнөн орун алсам деген аруу тилек ой максатта жашап аткан Аллах тааламдын жер бетиндеги досторуна, Аллах тааламдын жер бетиндеги аскерлерине кайрылуу машалла.